Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер жана мугалимдер. Бүгүнкү сабакта биз силер менен Жусуп Баласагындын өмүр баяны, эмгектери жана ал жөнүндө маалыматтар менен таанышып чыгабыз. Жусуп Баласагын улуу очул акын, саясаттануучу, мамлекеттик ишмер. Жусуп Баласагын 2015-жылы айрым маалыматтар боюнча 2016-жылы Караханда Кыганатанын Чүй өрөөнүнүн чыгышындагы азыркы Токмок шаарына жакын жерде жайгашкан биринчи борбордуу Баласагын шаарында туулган. Жусуптун өмүр баяны жөнүндө толук маалыматтар жок, бирок анын Куттагы бийлик, Кут алуучу билим поэмасында кээ бир фактылар айтылган. Окумуштуу Ры Араттын эсеби боюнча Жусуп поэманы жазып өткөн мезгилде 54 жашта болгон. Ал поэманы Баласагындын шаарында баштап, 1067-жылдарын 1070-жылдары Кашкарда аяктаган. Поэманы жазууга 18 ай кеткен. Ал поэманы Кашкар шаарында башкаруучусу Талгач Буура Карахан Абу Али Хасанга тартуу кылган. Карахан поэманын терең мазмунун түшүнүп, акынга Улуг Хас Хажип деген наам берген. Бул Хас сарайдын урматтуу адамдарынын бири дегенди билдирет. Учурда бул поэманын 3 нускасы сакталып турат. Биринчи нускасы Австриянын Вена шаарында сакталууда. Экинчи нускасы Египеттин борбордуу Каир шаарында сакталып 1986-жылы табылган. Үчүнчү нускасы Намангендан табылган жана азыркы учурда белгилүү болгон нускалардын ичинен эң толугу болуп эсептелет. Бул нуска Өзбекстан Илимдер академиясынын Чыгыш таануу институтунун кол жазмалар фондунда сакталууда. Ал эми достор, Жусуп Баласагын жөнүндө маалыматтарга сөз жүгүртсөк. Жусуп Баласагындын астрономия, математика, медицинадан кеңири маалыматы болгон. Адабият, тарых, философия, этика, эстетика маселелери, Иран, араб, тажик поэзияларын, түрк, фарсы, фольклорлорун мыкты билген. Ушуну менен бирге ислам дини боюнча терең билим алган. Куран Керимди, шариятты, Мухаммед алейхиссаламдын хадистерин мыкты билген. Мындан сырткары, анын көп илимдер менен тааныш болуп, ал билимдүү адам болгону анын эмгектеринен көрүнүп турат. Муну менен биздин презентация аяктады. Силер менен Хайриденова Мухсина болду.